Саламатсызбы, урматтуу замандашым. Сиз менен кайрадан жолугушканга абдан кубанычтамын. Анда эмесе биз дагы жаңы бир курска киришели. Бул курс домен жана хостинг түшүнүгү деп аталат. Башкача айтканда, домен жана хостинг жөнүндө биз кеңири бул курста айтат экенбиз. Эми деги эле домен жана хостинг дегенибиз эмне? Биз эсиңизде болсо, өткөн сабакта сайтты түзүп бүттүк, Мынакей 4 баракчадан турган сайтты түздүк. Негизги баракча, жүктөп ал баракчасы, автор жана байланыш деген баракчадан турган сайтты түзүп бүттүк. Эми ушул сайтыбызды биз өзүбүздүн локалдык компьютерден гана көрүп атабыз. Ал эми ал сайтты жалпы интернеттен, дүйнөнүн каалаган жеринен көрүш үчүн албетте бул сайтты биз интернетке жүктөшүбүз керек. Интернетке кантип жүктөйбүз, ага кандай талаптар керек, мына ошол жөнүндө ушул домен жана хостинг түшүнүгүнө айтмакчыбыз. Эми домен жана хостинг түшүнүгүнө кирсек, бул эмне? Домен дегенибиз эмне дагы, хостинг дегенибиз эмне? Демек, биз билебиз, мисалы шаарды аналогия боюнча, окшоштук боюнча шаарды элестетсек болот. Мына чоң шаарда көптөгөн имараттар бар. Демек, көп кабаттуу имараттар бар. Ал имараттардын баарысы албетте өздөрүнүн үйдүн номерине жана этаждын санына жана ар бир ичиндеги квартира албетте өзүнүн номерине ээ болот. Ошол сыяктуу эле бул үйлөр кандайдыр бир көчөлөрдө турат. Көчөнүн номерлери болушу мүмкүн жана башка. Кыскасы дарек. Мисалы ушул жерде бир жерде биздин досубуз жашаса, анын үйүн таап барыш үчүн биз албетте анын дарегин билишибиз керек, анын жашаган жерин билишибиз керек, анын көчөсүн, ошо үйдүн номерин, этажын номерин жана квартирасынын номерин билишибиз керек. Мына ошол сыяктуу эле эми домен жана хостинг түшүнүгүнө кирсек, домен биринчи хостинг түшүнүгүнөн баштайлы. Хостинг дегенибиз бул биздин сайттар жашаган жер десек болот. Башкача айтканда, биздин сайттын үйү, виртуалдуу үйү десек болот. Же биздин виртуалдуу үйүбүз десек болот. Анткени сайтты биз өзүбүз жөнүндө жазышыбыз мүмкүн, же өзүбүздүн компаниябыз жөнүндө жазышыбыз, же компаниябыздын офиси десек болот. Кыскасы, хостинг деген бул ошо биздин сайттын жашаган виртуалдык жери. Мына биз мурунку сабактарда айткан элек, интернеттин жөнөкөйлөтүлгөн модель дегенде, мына бир нече хостингдер. Бул жерде эми дүйнө жүзү боюнча абдан көп хостингдер жайгашкан болот. Ал хостингдер ар бири серверлер деп коет. Серверлер деген компьютерлерден турат. Сервер дегенибиз бул аябай кубаттуу компьютер. Демек, ар бир сервер өзүнүн уникалдуу IP адресине ээ. Башкача айтканда, уникалдуу IP дареги дегенибиз бул бир компьютерге бир IP дарек берилет интернетке кошулганда. Демек, дүйнөнүн каалаган бурчунда кайсы гана компьютер интернетке кошулбасын, турактуу кошулганда ага сөзсүз түрдө IP дарек берилет, уникалдуу. Бул IP дарек башка компьютерлер менен окшош эмес. Демек, дүйнөдө канча компьютер болсо интернетке кошулган, ошол компьютерлердин ар биринин IP дареги өз-өзүнчө болот. Ошондуктан компьютерди ушул IP дарек менен таап алса болот экен. Демек, IP дарек болсо мынакей моундай болгон 4 чекит менен ажыратылган 4 ар кандай сандардан турат. Ошондуктан ар бир компьютер өзүнүн IP дарегине ээ болот экен. Ошол сыяктуу эле жанагындай сервер, кубаттуу компьютерлерибиз дагы өзүнүн IP дарегине ээ болот. Жана DNS сервер деп коет. DNS сервердин иши эмне экендигин өткөндө айткан элек. Мына мисалы SuperKG деген сайтына киргибиз келип атат. Браузерден SuperKG деп терип электрондук даректен Enter'ди бассак, ал DNS серверге берилет. Ал DNS сервер болсо ошол домендик атты, же болбосо ошол доменди, сайтты башка хостингтерден издей баштайт. Анан мисалы үчүн бул хостингде жайгашкан деп коелу ал сайтыбыз. Ал сайтты тапкандан кийин аны бизге кандайдыр бир программалык өзүнүн камсыздалышы менен аны бизге тиешелүү түрдө кайра кайтарып берет. Жана биз ошол сайтты ошол хостингден алып өзүбүздүн браузерибизде көрө алат экенбиз. Ал эми хостинг деген эмне экендигин түшүндүңүздөр деп ойлойм. Башкача айтканда, хостинг дегенибиз бул албетте ошол биздин жашаган сайтыбыз жашаган жер болуп эсептелинет экен. Мына хостинг бул биздин сайт жашай турган жер. Башкача айтканда, хостинг бул интернет сайттар жайгаша турган виртуалдык мейкиндик болуп эсептелинет экен. Домен дегенибиз эмне? Домен албетте бул хостингде жайгашкан сайттын уникалдуу аты же болбосо уникалдуу дареги.
Биз жана үйлөрдү окшоштукка келтиргенди айтпадыкпы, демек ошол үйгө барыш үчүн биз албетте ошол үй жайгашкан көчөнү билишибиз керек, ал үйдүн номерин билишибиз керек, квартирасын билишибиз керек, этажын билишибиз керек деп. Ошол сыяктуу домен деген бул хостингде жайгашкан сайттын уникалдуу аты болуп эсептелинет экен. Уникалдуу ат негизи мисалы илгери мурун домендик ат чыга электе моундай болчу. Мисалы үчүн жанагындай эле жанагы эле Super KG сайтына кириш үчүн анын IP ошол Super KG жайгашкан хостингдин IP дарегин теришибиз керек болчу моундай кылып. Мисалы 194, 34, 45, 8. Бул анын IP дареги эмес, бирок мисал катары айтып атам. Ушундай кылып сандардын терип, анан index.html деп анан enterди басыш керек. Ушул оңойбу же бул оңойбу? Албетте экинчи варианты абдан биз үчүн ыңгайлуу болуп эсептелинет. Анткени Super KG деп эле жазып койсок, бул бизге жаттаганга да ыңгайлуу, аны тергенге да ыңгайлуу. Башкача айтканда, ошондуктан DNS деп Domain Name Systems деп коет. Домендик ат системасы киргизилген. Демек, моинтип сандарды терип отурбастан биз моундай кылып жазып эле издесек, албетте бул абдан ыңгайлуу болуп эсептелинет экен. Домендик ат дегенибиз эмне экен? Демек, домендик ат дегенибиз ошол биздин хостингде жайгашкан сайттардын уникалдуу дареги же аты десек болот экен. Мисалы, Super KG. Бул жерде бул экинчи деңгээлдеги домендик ат деп коет, же болбосо мынакей моундай эки бөлүккө бөлүнгөн, чекит менен эки бөлүккө бөлүнгөн атты экинчи деңгээлдеги домендик аты. Биринчиси бул ошол биздин сайттын же организациянын аты жайгашат. Экинчиси болсо бул географиялык же болбосо же башка белги. Мисалы KG дегенибиз бул Кыргызстанда сайт дегенди түшүндүрөт. Мындан башка толтура географиялык же башка белгилерди көрсөтсөк болот. Азыр болсо мына үчүнчү деңгээлдеги домендик атты айта кетели. Экинчи деңгээлдеги домендик аттан башка дагы поддомен деп коет, же болбосо үчүнчү деңгээлдеги домендик атты көрсөтсөк болот. Бул ошондой эле медиа эки чекит менен ажыралат, үчкө бөлүнүп атат да, башкача айтканда. Муну үчүнчү деңгээлдеги домендик ат деп коет. Бул ошо бир эле сайттын составында, курамында үчүнчү деңгээлдеги доменди, поддомендерди түзө берсек болот экен. Аттарды түзө берсек болот экен. Эми домендик аттар мынакей ар кандай болушу мүмкүн. Географиялык же болбосо ар кандай. Мисалы com, коммерциялык, biz, gov, info, мисалы информациялык, моби, мобилдик телефондор, edu жана башка. Мисалы мына бул жерде мисал катары көрсөтүп койгонбуз. Бул географиялык белгилерге кирет. KG Кыргызстан, KZ Казакстан, US Өзбекстан, RU Россия, US AKШ, UA Украина, FR Франция. Же болбосо com коммерциялык сайттар, net тармактык сайттар, info информациялык сайттар, org бюджеттик организациялар, museum музейлер, TV телевидениялардын сайттары, edu бул билим берүү сайттары. Мына ушундай кылып домендик аттарда белгилер же болбосо расширение дейсизби, кеңейтилиштер колдонулат экен. Ошол биздин каалагандай сайт түзүүдө каалагандай домендик атты тандап алсак болот жана эгерде ошол домендик атыбыз албетте бош болсо. Жана бул жактан дагы ошо каалагандай домендик кеңейтилишин койсок болот экен. Кыскасы, домен жана хостинг деген эмне экендиги жөнүндө түшүнүк алдыңыздар деп ойлойм. Эми ушуну менен бул сабакты аягына чыгып туралы. Ал эми кийинки сабакта ошол домендик атты кантип алабыз, хостингди кантип алабыз, ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болуңуз.